9 корголчу Темирлан Нурбеков үчүн азыр ар бир мүнөт маанилүү. Спорттун бул түрү боюнча өлкө чемпиондугунда 1-орунду алган оюнчу 6-дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына Кыргызстандын курама командасынын атынан катышууга жолдомо алган Оштогу жалгыз спортчу. Ал азыр теория менен катар психикалык жактан да өзүн даярдап жатат. Анткени жеңиш үчүн бул абдан маанилүү. Кыргызстан чемпионатында деле ойноп жаткан учурларды айтып кетсем, алдында ойноп аткан оюнчу Кыргызстандын бир нече жолку чемпион баласы болчу. Оюн негизи тең келип аткан болчу, тең бүтөт дагы болчу. Бирок ошол учурда мен ушунчалык уткум келген. Ал баланы күтүүсүз жүрүштү жүрүп, өзүмдүн кандай десем, ловушкама түшүрүп, оюнду утукка жеткиргем. 9 корголго Темирлан бала кезинде эле келген. Буга чейин бир канча жолу Кыргызстандын чемпиону болгон. Акыркы жолу Азия боюнча 3-орунду багынткан. Алдыдагы беттеш катуу атаандаштык менен өтүшү мүмкүн деген спорттун чебери оюнга жолдомо алган атаандаштардын арасында жасалма интеллекти колдонуп жаткандар бар дейт. Казакстандын спортчулары азыркы учурда искусственный интеллект менен даярданышып, бизден бир топ алдыда кетип атышат. Себеби искусственный интеллект бул 9 корголдо 40-30 дээрлик 50 ходко чейин алдын ала эсептеп атат. Искусственный интеллектти жасаш үчүн аябай гана көп чыгым кетет экен. Биздин бюджет ошол эле 9 корголдогу Кыргызстандагы абалы бизге эч кандай десек жол бере албай атат. Бирок күчтүн келишинче өзүм ушул аракет кылып, көчмөндөрдө өзүмдүн атымды жаздырып, чемпион болгонго максат кылам. Темирлан 9 корголчулар династиясынан атасынын жолун жолдогон спортчунун өмүрлүк жубайы да улуттук оюндун башкы күйөрманы. Адамдын эс тутумун жакшыртып, стратегиялык ой жүгүртүүсүн калыптандырганга үйрөткөн 9 корголду эми жубайлар балдарыбызга да мурас калтырабыз деп турушат. Бул оюн чыдамдуулукка, балдарды акыл эсин, ой жүгүртүүсүн, эсепти, элестетүүнү күчөтөт. Көрөбүз, кызым кызыкса, буйруса, ушу өзүмө окшоп, чоң ийгиликтерге жеткизебиз. Ошто дегенде Темирландын шарапаты менен эми дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына Оштон 3 тренер калыстык кылат. Алардын бири Гүлнара Мурзакаримова мындай чоң мелдештер мыкты оюнчуларды тарбиялайт дейт. Мастер спорт же болбосо международный, эл аралык деңгээлге жетиш үчүн тренерден зависить этпейт да. Ал мелдештерге баргандан зависить этет. Канчалык күчтүү оюнчу соперниктер менен ойносо, канчалык күчтүү мелдештерге барса, бала ошончолук такшалат да. Анан кийин сөзсүз түрдө тренердин дагы бул жерде салымы чоң, бирок ошол мелдештер балага көп түрткү берет. 9 коргол бул кыргыз элинин байыркы интеллектуалдык оюну. Аны көбүнчө койчулардын алгебрасы же көчмөндөрдүн шахматы деп атап келишет. Кенжебек Маматсадыкова, Уран Адишев, ЛТР, Ош шаары.